Ерке кыш этек көйнө бар эле. Ооба. Арбаңыздар, кымбаттуу теле көрүүчүлөр. Ошондой эле биздин Ош студиясындагы Абдывали аке, саламатсызбы? Мына ушул кесиптешим Абдывали аке жөнүндө мына ушул ак таңдай долбоору алтын кумуз сыйлыгы бар долбоор жөнүндө бир экөө сөз айтып кетпесем болбойт. Себеби 32 жылдан бери эфирге алып чыгууда ушул долбоорду иштөөдө биздин Абдывали Акимбек уулунун эмгеги абдан зор, тарыхы дагы абдан күчтүү, тээттүү, тереңде жатат. Кадимки Маданси эпосундагы Ырамандын Ырчы уулунун урпактарынан болот. Анда сиздерге Абдывали аке сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мен өткөндө мына ушул биринчи тайпасын, биринчи айланпасын Бишкек студиясынан баштап алдык элек. Өткөндөгү жуп акындарыбызга келип баасын берип кеткен Калыстар тобу менен бүгүнкү акыныбыз менен тааныштырып өтөйүн. Кадыралы Куңкубаев түркология илиминин профессору, кыргыз түркологу, Калыстар тобунун төрагасы. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер,
Бибайша Арыстанбекова акын, жазуучу, жүзүнөн нуру төгүлгөн, оозунан шекери төгүлгөн эжекебиз бүгүн биздин студиябызда конокто, Калыстар тобунун мүчөсү. Ал эми биздин катышып жаткан акыныбыз Мамбет Токто Өмүр уулу Боордош, Кытай элинен келди. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Кош келипсиздер. Анда бүгүнкү күнүбүз берекелүү өтсүн деп агай. Алгач эле сөздү мына сиздин баштоочу сөзүңүз менен өткөндөгү биздин биринчи айлампанын жаш акындарынын кандай баа берип кетиңиздер, кандай жыйынтык чыгардыңыздар, ошолор менен баштап алалы. Келиңиз. Жакшы болот. Өзү кыргыздын наркында, салтында акынга баа берүү деген өтө оор маселе болгон. Ошондуктан элдин жарчысы, элдин үмүтү болгон акындарды дегендей мындай деп бирин жогору, бирин төмөн кароо дагы болбойт. Себеби алардын бир гана критерийи бар. Канчалык деңгээлде так айтылды, чеберчилиги кандай, акындык сөз казынасы кандай. Анан кийин ошол айтылып аткан окуя жөнүндө же бир бизде жанакы предмет деп коюп атпайсызбы? Ошолор жөнүндөгү нерселер так болуш керек да. Ошол жагына карап өткөндөгү эки акынды ары кеңешип отуруп биз Нурсултан мырзага 75, Улан мырзага биз 70 деген упай бердик. Ашык дагы кетпесин, кем дагы болбосун деп. Экөө тең. Чынына келгенде мыкты акындар экен. Бирок айта кетүү керек, ким Арыстанбек акын жөнүндөгү маалыматтары тайкыраак болуп калды да. Ошондуктан мына береки баа Калыстар тобунун немеси ушундай натыйжа болду. Ал эми бул жерде мына бүгүнкү акындар отурат. Мында Мамбет Токто инибиз отурат. Көптөн бери Кытайдан келип Кыргызстанда жашап, өз бир боорубуз. Ал эми бүгүнкү эки тема Калыгул Уулу менен Нурмолдо экөө тең залкарлар. Экөө тең кыргыз элинин руханий жан дүйнө, маданият тарыхында өз чийири бар адамдар. Ошондуктан булардын өмүр жолу, чыгармачылык жөнүндө акындар так айтса деген ниетти билдирет элем. Рахмат, эске алабыз. Эжеке, кошумча сөзүңүз барбы? Кыскараңыздар. Мен кошумчалай турган болсом, биздин өткөн көрсөтүүдөгү эки акыныбыз абдан жөндөмдүү акындар экен. Бирок теманы толук ачып бере албай калгандай болуп сезилди мага. Анын үстүнө Арыстанбек деген бул көлдөй терең ойлаалыгын айтса болмок, башкасын айтса болмок дегендей көп жери ачылган жок. Ошон үчүн бааларды биз агай айткандай кеңешип отуруп чечтик. Рахмат. Ошол ийгилик. Анда эмесе, кымбаттуу телекөрүүчүлөр, мына өткөндө биз ушу мына Арыстанбек Буйлашуу уулу атабыз көсөм, даанышман, көрөгөч, чуулия, кадимки Тарзаман ыры менен жалпы ошол кезде өзүнүн доорунда Орто Азияга белгилүү болуп турган, Орто Азияны дөңгөрөтүп турган инсаныбыз туурасында акындар айтыш уюштуруп, мына ушул кишинин басып өткөн жолу туурасында айтканга азын аулак аракет кылышты эле. Ал эми бүгүнкү темабыз болсо Калыгул Уулу жана Нурмолдо акын туурасында болуп жатат. Мына ушу агайыбыз дагы Калыстар тобунун төрагасы айтып өттү, ушуга көбүрөөк басып жазаңыз дагы деп. Анан Калыстар тобу жөнүндө бир айта кетчү нерсе, бул теле долбоордун жыйынтыгы 30-сентябрда Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик улуттук филармониябызда өтөт. Ага чейин мына ушул тайпа айлана берет, улана берет. Бир эң жогорку деңгээлде өтүп жаткандыгы бул долбоордун калыстыгы мына ушунда. Теле долбоордо катышып жаткан калыстар, сиздер көрүп жаткан бүгүнкү, ал жакта катыша албайт. Жыйынтыгында башка калыстар болот. Бири-бирин дагы билишпейт кимдер калыстар болот. Мына ушуну менен биз бул долбоордун өзгөчөлүгү ушунда деп дагы айта алабыз. Анда эмесе, Акимбек агай, сөз сизде. Арманымыздар, ада кадырман, мына биз калың жұрт ел
Рахмат Абдывали эке, анда биздин жаш акындарыбызга ийгилик каалап мына студиябызда отурат. Кытайдан келген биздин боордош акыныбыз Мамбет Токто Өмүр уулуна кезекти берели. Келиңиз, чапсан болуңуз эми. Баштайын, мен баштай берем. Сиз баштай бериңиз. Кыран тулат кырандан, чыган тулат чыгандан. Кыйырда жүргөн кыргызым канча сыноолордондой сыналган. Эмиң Улукбек байке кандайсыз? Сиз ар кандай жактан ырдаңыз, мен адашпай чыгандой тумандан. Кудай өзү буйруса көрүшөбүз финалдан. Анда биринчиң амандашайын эл менен, мана кере кыргыз барсыңда, ошо мал багып макал чыгарган. Кыргыздан чыккан Нурмалдаңа жан дүйнөсүң ырмалды. Bir kolunda kalemi, bir kolunda doy kitebi. Aytor kattanıp 9 yaşından gemi bey gelgendin joldu. Hazır komuzdu doy karasa, aga teңелбей takır min moldun. Анткени жакшыдан жакшың ат калат, жамандар өлсө тарып калат. Ырлары толгон казынаң, атанын ыргагың элде жатталат. Нурмолдодой акынын тугулуп кыргыз макталат, тугулуп кыргыз мактанат. Агартуучуң акын деп атагың элде макталат. Өзөндөр солуйт түгөнөт, өнөр позой улуң инсандын, анан өрнөк элең өчпөй сакталат. Токтогулата жеринен ой, кулжа чарып Улукбек, тимеле толкундап турган кез экен, азыр тоңгомуз эрийт деминен. Bayдın nebiresi doy деп uktum. Anda tuğlar çıksın doy gebingen. Arnamızdı saktağın bayaken aynıva takır tegingen. Kulca çarıp Ulukbek, aytalı bugün tonuk kep, ıntımaktı tuğılıp, hırdaylı bayke biyiktep. Жарқырап бүгін өкөбүз жакшылыкты дой үгүттөп, карачың алтыны көп, күмүш көп, бүгін алдыга гана жүрүш көп. Улаган улуу өнөрдүң угамын сени дой күлүктеп. Нурмолдо Наркул жөнүндө сен дагы келдиң балким иликтеп. Андаң ак калпагы кыргыз элиңе, анда бир айтып өтчү жиликтеп. Анда эмесе биздин кезекти Ош студиясында отурган мына ошол жаш акындарыбыздын Мамбет Токтонун өнөктөшү Улукбек Кулжачаровго берелик.
Dastançımından Ulukbek oy bul balapандай gezinin Bakıttın damın tatkanbı Bul atağı çıkkan dastançı Ak kalpak eldin aralap dalay aytıp gelgen do dastandı Bürok nurdan aytışkanın görbөгüm Yemin uşul jolgo doy baskanbı Жең ақын бол деп чақырып ақтаңда ешік açқанбы Жең алтын қомыз алсам деп алтынына қызығып ушул жолды қош ашқа айтышамын деп шашқанбы Бирок өнөргө келсең кысканбайм өнөрүң болсоң өргө чап өз элиң баалап сүйүшөт Бирок айтыштын татаал жолунда азыр аз гана жандар жүрүшөт Анын айтышкандары билишет Айтыштын жолуң оңойбу ага чыдаган жандар киришет Эмиң акындык деген акындык бул Кудайдан Даана бербесең анда өнөрдүн суусун ким ичет Бирок Кулеке Алтын болбосун максатың Алтын өзү чирибейт Бирок алдалай башты чиритет Эмиң айтылууң акын Нурмолдо Жакшы менен жаманды Айбан менен адамдың арам менен адалды Жарык менен дой караңгы айтып келген дой Нурмолдо Болбосоң аркы дүйнө бул дүйнөң аргандай не бир заманды айтып келген Нурмолдо жан дүйнөсүн байытып шарият окуп жашынан жаркып келген Нурмолдо талаалардын аралап таңшып келген Нурмолдо океандай деңизден чалкып келген Нурмолдо Кымындай бала кезинен ошол кош теректен аттанган Томуктай бала кезинен тел торуң аттай тапталган Бүгүн атагы аты Нур болуп жазылган китептой ыр болуп бизге акча окум болуп асмандан жети дубанга туу болуп бул күнү желбиреп турат асмандан Atağın